Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө өзгөчө камынууда. Аз күндөн кийин өлкөбүз дүйнөнүн көңүлүн өзүнө бурган отурат. Ага чет элдик жүздөгөн жалпыга маалымдоо каражаттары дагы көз салмакчы. Бул жолку саммит Кыргызстандын төрагалык алдында өтүп, анын 25 жылдык датасы дагы белгиленет. Дүйнөдө саясий кырдаал курчуптулган маалда ири державалардын лидерлери Бишкекке чогулуп, кандай чечимдерди кабыл алышы мүмкүн? Кытай, Россия, Индия, Иран, Пакистан жана Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирген ШКУ уюму алдыда кайсыл тармактарда кызматташууну күчөтүүнү көздөйт? Эфирдин жүрүшүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков. Бизде конокто Кыргызстандын мурдагы тышкы иштери министри, саясий илимдеринин доктору Жекшенкулов Аликбек Жекшенкулович. Агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Анда алгачкы суроомду берейин, агай, айтсаңыз, мынакей ШКУнун тарыхына бир аз токтолуп, анан бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү ордун айтсаңыз. Рахмат. Мен кыскача айтып берейин. Албетте 25 жылдын ичинде чоң мындай жакшы ийгиликтер жаратты деп белгилеп коеюн. Ошо биз ШОС бириккенден кийинчи эң негизги себеп бул чек ара болчу. СССР доорунда Кытай менен СССРдин ортосунда мамиле абдан чатакташып кеткен да. Дамаск деген полуостровго чейин ошол жерде кичине кагылышуулар болуп, анан аябай тирешип калган. Анан баягы 91-жылы эгемендүүлүктү алгандан кийин эми Кытай тараптагы, анан биз эгемендүү мамлекеттер дагы түшүндүк да, эң негизги ошол кезде 1010 километр, 1100 километр чек арабыз Кыргызстандык өзүбүз. Андан тышкары Россия, Казакстан, Тажикстан чечилген эмес да. Ошон үчүн Кытай плюс ушу 4 мамлекет киргенбиз. Чек араны 2000-жылга чейин чек ара маселеси каралып, абдан мындай татаалдык менен, ошол эле кезде кылдаттык менен, бири-бири менен эсептешип, бири-бирин сыйлап, урматтап, негизинен чек аралар чечилди, Кудайга шүгүр. Кыргызстан менен, Тажикстан менен, Казакстан менен, Россия менен чечилгенден кийин бул биринчи кадам болду. Экинчи кадам бул ишеним маселеси. Ушу чек араны кантип бекитебиз? Чек араны чечкенден кийин да бекитиш керек да. Ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугу бар, ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызыкчылыгы бар дегендей. Ошол себептен ушу коопсуздук маселелери боюнча кызматтуу өтөлүк деп сүйлөшүүлөр жүрүп, дипломаттардын арасында. Андан кийин ушу ШОС мындай уюштуралык негизинен бул өзүнчө бир чөлкөм да, чоң чөлкөм. Ал кезде негизинен 6 эле аныктоочу 6 мамлекет болгон. Бул Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан и Тажикстан. Ушу 6 мамлекет биригип, анда Кытайдын ролу өсүп келаткан. Бирок бүгүнкүдөй ири держава деп аталган эмес ал кезде. Ошол себептен баары бир баягы коопсуздук маселеси эң биринчи чек арада. Андан кийин коопсуздук, ошо терроризм маселеси, баягы эсибизде баарыбыз Баткенден кандай кол салган бизге туура. Уна кагылышуулар болгон чек ушу маселени терроризм, сепаратизм, экстремизм маселелерди чечелик деп бир иш-чараларды иштеп чыккан. Ошонун негизинен 2001-жылы Шанхайда ошо 6 мамлекеттин лидери чогулуп, Шанхай уюму уюштуралык деп мына чечимге келди. Өзүнчө Шанхайский декларация кабыл алган. Ал декларация деген эмне? Бул негизги багыттарды аныктайт да. Эксперттер сүйлөшөт, дипломаттар сүйлөшөт, сүйлөшүп бүткөндөн кийин кайсы тармакта ошол эле чек араны бекемдейбиз, терроризм менен кантип күрөшөбүз, аскерлердин баягы кызматташуусу кантип коопсуздук, МВД башка эме органдарды кантип баягы бири-бирине түшүндүрүп, биринчиден, экинчиден бири-бирине мындай айкалыштырып дегендей мыйзамдарды айкашылып, чогуу жалпы ушу Евразия континентине таасир эте турган бир чоң уюм уюштурулуп, ошол негизинен бүгүн мына биз ошонун баягы урматын, ошонун пайдасын көрүп атабыз биз мамлекет.
баягы жөнөкөй адамдар мындай деп түшүнүшү мүмкүн. А бизге эмне депчи? Эми шос негизинен бул баягы шостун максатын кыскача айтып берейин. Эң негизги максат бул коопсуздук болчу. Эгер адамда коопсуздук жок болсо, көчөгө чыга албай калат, туурабы? Ооба. Экинчиден эмне? Экономика. То есть ар бир жаранда, Кыргызстандын жаранда болобу, башка мамлекет жаранда тыйын тапса, иштесе, тыйын тапса, баягы кусагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, өнүгүү жолуна түшсө, бала бакыра окуса, ушундай деген негизги максаттарды ушундай коюлган да, мындай жөнөкөй айткандачы. Ушу ШКУ мамлекеттердин адамдары ыңгайлуу жашоо түзүш керек. Бири биринен кооптонбой, бири бирини колдоп, бири бирини сыйлап, бир жалпы ушу Евразиянын мамлекеттерин астыга жылдырганга. Кээ бир мамлекеттер көрүп атабызга, дүйнө жүзүндө азыр өтө татаал абал болуп атпайбы, артка кетип атышат. Ушу ШКО мамлекеттер астыга жылалык деген ниет менен да. Демек агай, мына 25 жылдын ичинде уюм өзүнүн алдына коюлган максаттарын толук ишке ашыра алдыбы? Мен толук ишенимдүү айта алам, ашырды депчи. Анткени мындай да, ушу ШКОдо баягы лидерлер сүйлөшкөндө, лидерлердин жолугусун аябай дыкаттык менен даярдалат да. Биринчи эксперттер жолугат. Андан кийин ар бир тармак боюнча министрлер жолугат. Мына жакында күбө болуп атыппы. Бизге канча 50ге жакын бир чоң мероприятие өттү, туурабы? Ооба. Ал жерде жалаң эле министрлер эмес, ал жерге жаштар катышты, илимпоздор катышты, банкирлер катышты, маданият кызматкерлери катышты. Бардык тармак. Бул эмнени көрсөтөт? Бул ШКУ ушундай деңгээлге жетти. Жалаң эле коопсуздук эмес, же экономика эмес, жалпы адамзаттын өнүгүү маселеси. А бул эмне? Бардык ошол эле эң негизги өсүү да, туурабы, адамга? Бардык жагынан ошо өсүү маселесине көңүл буруп, мына результаттар берет. Биз мисалы бир эле канча жылдан бери биз ошо темир жолду айтып келгенбиз. Уже 30 жылга жакындап калды. А ошо ШКУнун сапатынан, ШКУнун баягы өнүгүүсүнөн, ШКУ мамлекеттер экономикасын ушу жанагындай темир жол керек болгондуктан, мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жол сала баштады. Бул чоң көрсөткүч да. Анткени Кыргызстан жөн эле бир тоого такалган мамлекет эмес, бул транзиттик мамлекетке. Бул абдан чоң биздин экономикабызды өзгөртө турган, биздин керек болсо характерди, философиясы өзгөрткөн бир чоң окуяда. Жалаң эле экономикалык пайда эмес, бул адамдын ой жүгүртүүсүнө, адамдын өсүшүнө чоң таасир бере турган окуя. Ошондой проекттер болуп атат. Мына азыр көрүп атабыз, жолдорду дагы кандай оңдолду, туурабы? Өнүгүү, өсүү, стройка болуп атат. Бардык жагынан бул эң биринчи инвестиция салган ушу ШКУ мамлекеттерди. Ошол эле Кытай, ошол эле Россия, Казакстан, Өзбекстан, мына Индия дагы азыр сүйлөшүп атат. Ушундай астыга жылуулар бир топ эле да. Агай, мына айтсаңыз, жалпыбыз күбөбүз, дүйнөдө саясий кырдаал курчуп турган мезгил, ушул ири державалардын лидерлери Бишкекке чогулуп, кандай чечимдерди кабыл алышы мүмкүн? Эми тилекке каршы ушу баягы СССР доору урагандан кийин бир полярдуу дүйнө орнободу. АКШ батыш мамлекеттери өзүнүн айтканын айткан, жазаган жаза деп бир 20 жылда ушундай болду да, 2000-жылдарга чейин. Эми экономика өсүп, мамлекеттер күчтөнгөн сайын, ошол эле Кытай, Индия, Россия дагы аскер жагынан аябай күчтүү болуп, экономика жагынан дагы өстү. Ушундай мамлекеттер күч алган сайын көп полярдуу дүйнө пайда боло баштады. Ошону көрө албай, ошону жактырбай, мурункудай эле өзүнүн саясатын баягы текеберлик менен карап, өзүнүн саясатын өткөрөбүз. Бизди угасыңар, биз айткан жазайсыңар, өзүңөрдүн эгемендүүлүктү мындай эле сыртка эметип кагып салбадыбы? Каалаган жазап. Мына биз билебиз, Югославияны бомбить этти, Иракты бомбить этти,
Ливияны бомбить этти, ушундай Сирияны бомбить этти, эмне болду? Талкаланды мамлекеттер. Элди айтпай эле коелу, канча миңдеген адамдар өлүп кетти тилекке каршы. Ошон үчүн бул жерде ошол бир полярдуу дүйнө менен ушул көп полярдуу дүйнө азыр кармашуу болуп атат да. Дагы эле тилекке каршы алар сезелек. Бирок мындай да адамзаттын өнүгүүсүндө билесиңер, оомат деген болот эмеспи? Оомат бир доор келет, э? Ооба, доор деп коелу, тиги чыгышта болгон бир кезде. Кытай доору, Перс доору, Араб доору депчи, анан кийин эме батышка, ошол Европа мамлекеттери дүйнө дүз колония кылып бүт ошону менен байган да, Европа мамлекеттери. АКШ болуп, булар 400 менен 500 жылдын ортосунда дүйнөнү бийледи да, мындай үстөмдүк кылды. Эми чыгышка доор ооп атат да, ийгиликтердин баасы. Анан баалуулуктар, мисалы ошол эле пороктон, кагаздан баштап Кытай айлаган, жанагындай тиги астрономия перстер ачкан, медицинаны перстер ачкан, ушундай да, ушундай анан ушунун баарысы пайдаланып алар өнүк. Алар болсо информационный технология менен өнүктүрүп, экономика ыкмаларды өнүктүрүп, эми ошонун пайдасын көрүп, чыгыш буларды өсүшү боюнча астыга кетип атат да. Ошонун баарысы таасир берип, анан баягы эми адам деген ушундай баягы пенде турбайбы? Бийликти жоготсо, акчаны жоготсо деп жантал жоготпойм деп аракет кылат турбайбы? Ошонун себеби азыр согуштар болуп атат. Сиз айткандай жанагы азыркы маселеге карасак, мындай жалпы жонунан негизинен мен ойлойм, жалаң эле коопсуздук менен же болбосо экономикалык согуш эмес, кризис эмес, деги эле ушу идеологиялык, философиялык көз караштардын согушу болуп атат. Жанагындай мына батыш өзүнүн эмесин уят болду, жанагы Эпштейн деген көрдүңөр да. Ошо АКШнын саясий элитасы эмне гана кылбаптыр, туурабы? Ар кандай бир пасттык нерселерди жасап, иш кылып көп нерсени абдан ыплас. Ооба, абдан ыплас. Бул адамга бир терс такыр. Динин дагы эми адам тиги эркек менен аялдын ортосунда мамилелерди башкача кылып, туурабы? Ойлосоңор, канча пол, бир 30тан ашык пол деп баягы. Бирөө ит болом дейт, бирөө ат болом. Ага, эми ал. Жок, деги эле айтам да, бул эмне себеп? Ушул баары себеп да. Жанагындай ооматты, жанагындай доор, ошон үчүн чыгыштан батыштан чыгышка ооп атат. Бул адам деген ойлонот да. Мен кандай өнүгүшүм керек деп. Бул азыр уже идеологияга жакындап барат. Мен айтарым, ШОСтун мындай карасаңар, чоң мамлекеттерин изилдеп көрсөңөр, ошол эле дин маселеси, ошол эле адамдын өнүгүү маселеси, мамлекеттин өнүгүү маселеси мындай чоң деңгээлге чыгарып, астыга жылабыз деген ойлор бар. Батышты карасаңар, алар башкача ойлойт. Мынагай дүйнөдө куралдуу кагылышуулар уланып атат, жогоруда белгилегендей. Эми ШКУга мүчө мамлекеттерди да алып карай турган болсок, Орусия менен Россиянын ортосунда куралдуу тирешүү, ошондой эле Кытайдын өзүнүн дагы ички көйгөйлөрү көп, Кытай Тайвань маселеси, андан тышкары Кытай менен Индиянын ортосундагы дагы алака абдан суук мамиле, чек арага байланыштуу маселелер, ошондой эле Пакистандын өзүнүн ичиндеги Белуджистан менен болгон аймак, Ирандын абалы жалпыбызга маалым, АКШ менен Израилге, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө каршы туруп атат. Ушундай шарттан алып караганда, ШКУнун ички мамлекеттеринин өзүнүн көйгөйлөрү күчтүү болуп турган маалда ШКУ дүйнөдө канчалык деңгээлде мындай бир күчтүү уюмга айлана алат? Мен ишенимдүү айта алам, күчкө айланып баратат депчи. Жакшы жагынан күчкө. Анткени албетте сиз айтып атпайсызбы, бул мисалы ар бир мамлекет өзүнүн көйгөйү бар. Бул батышта дагы, Африка мамлекети аласыңарбы, ошол Америка мамлекети өтө татаал аякта дагы. Баягы сыртынан. Же болсо эми Европа мамлекеттерине. Аларда саясий күрөш катуу күчөдө азырчы. Оңчул, солчул дейт, анан мигранттардын маселеси, экономика маселеси, иш кылып аябай татаал да, мындай карасаңар. Адамзаттын өнүгүү
жалпы жагдайы ушундай абалга келди да. Ар бир мамлекетте бар. Бул бир. Экинчи жагы болсо, ушу жакшы ниет менен, жакшы ой менен ШКУ мамлекеттери ушунун баарын бирибизге колдоп, бирибизге жардам берип, адамзаттын коопсуздугун сактайлык и астыга жылалык деген чоң программалар бар да, азырчы. Ошол эң негизи жакшы. Анан бир нерсени айтып коеюн. Мисалы, кээ бир НАТО башка мамлекеттер баягы карама-каршылыкка мындай басымдуулук кылып атпайбы? ШКУ мамлекеттер карама-каршылыкка, мында биз могу мамлекетке каршы иштейбиз деген лозунг жок анда. Бул наоборот, ушу дүйнө жүзү өнүксүн, тынчтык болсун деген чоң бир идеялар айтылат, и ошону эң негизги багыттардын бири болуп калат да, кала берет. Азыр болсо конкреттүү иштерге, проекттерге, жана темир жол боюнча айттым, башка ушу жибек жолу боюнча проекттер, Евразийский путь дегендери бар. Ушундай проекттерди азыр ишке ашырууга аракет кылып атат да. Эми мына быйыл Кыргызстандын тышкы саясатын алып карай турган болсок, абдан олуттуу жетишкендиктер болду. Жакында эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Оюнунун коопсуздук кеңешине мүчө болду. Анан чакан өлкөбүз ошого карабастан ШКУнун саммитин өзүбүздө өткөрүп, 25 жылдыгында белгилегени турабыз. Ушундай ири көлөмдөгү иш-чараларды өткөрүү менен Кыргызстандагы мындай тышкы саясаттагы позициясын канчалык бекемдеп өзүн дүйнөгө таанытып атат? Мен эми башынан эле айтайын, бул ушул акыркы 4-5 жылдагы тышкы саясаттагы кадамдар, биздин экономикадагы ийгиликтер, эл аралык коомчулукта Кыргызстандын аброюн, Кыргызстандын президентин баш болуп, Кыргызстандын өкмөтү, кыргыз элинин аброю аябай көтөрүлдү. Анткени мындай да дүйнө жүзү, мен бир силердин перде айттым бери, ар бир мамлекет мындай көз салып турат, иликтеп турат. Бул мамлекет каяка баратат? Бул мамлекетке кызматташалыкпы, инвестиция береликпи, колдойлукпу, бардык жагынан деп ушундай иликтеп турат да. Ушуну карасаңар, азыр инвестиция дагы өстү, биздин экономикабыз дагы өстү. Эң негизги мен бир нерсе мындай кубанып турам, что бүгүн стабилдүүлүк орноп, мамлекетибиз астыга жылганга чоң кадамдар иштеп атат. Мунун эң негизги себепкери болуп биздин президент Садыр Жапаров. Өзү баягы өзүнүн характери менен, өзүнүн баягы ишке ишмердиги менен, өзүнүн баягы Кыргыздын накта бир касиеттери бар эмеспи? Чыдамкайлык, акылмандык, көрөгөчтүк эме менен бүгүнкү ийгиликтер жаралып атат да. И биздин мамлекеттин аброю абдан мындай жогорку деңгээлде бүгүнкү деп мен ишенимдүү айта алам. ШКУ агай Кыргызстан үчүн ушул кайсыл ролун көбүрөөк аткарып жатат? Кыргызстанга көбүрөөк пайда келтирет деп айта аласыз? Мисалы, инвестициябы же коопсуздукпу, кайсыл тармакта биз ушул эми мындай да коопсуздук маселеси негизинен чечилген деп айтсак болот да. Бүгүнкү күндө ушу жанагындай терроризм менен күрөшкөн биздин күч органдар абдан тыгыз кызматташып, өзлөрү чоң иш-чара. Бул эмнеден сезилет? Биздин күнүмкү турмушубуз адамдын коптонбой эле чыгабыз да эшикке, туурабы? Ойлонбойбуздар, туурабы? Кете беребиз. Ушул эң негизги чоң жетишкендик. Бул ошол эле ШКУ, ошол эле ОДКБ, ошол эле эки тараптуу мамилелер мындай чоң өбөлгө түшөт да ушугачы. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде эң негизги коопсуздук. Экинчи маселе бул экономика маселеси. Экономикабыз азыр айтып атпайбы, жана ушу ШКУ мамлекеттеринен эң ири бизге салым, инвестиция кылган бул ушу 4 мамлекет бүгүнкү күндөчү. Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан. Эң негизги мындай чоң салым биздин экономикабызга болуп атканда, азыр Индия дагы кызыгып атат. Башка мамлекеттер дагы кызыгып атат. ШКУга кирбеген дагы, кирген дагы. Мына Турция дагы бизге байкоочу катарында да келет, мына ШКУда байкоочу катарында. Алар дагы бүгүн инвестиция салабыз деп кызыктар болуп атат. Ушул дүйнө жүзүндө көп мамлекеттер бүгүн Кыргызстанга кызыгып,
эки тараптуу кызматташабыз, ошондой эле ушу ШКО окшогон уюмдарда, башка уюмдарда дагы кызматташууну мындай көбөйтөбүз деген бүгүн мындай маанайда турушат да. Экономика темасын эле улай агай айтсаңыз, мына ШКУ дүйнөнүн калкынын дерлик жарымына тете калк, экономикалык абдан артыкчылыгы дагы жогору, сатып алуу боюнча дагы дүйнөдө биринчи орунда турат экен. Бул жакта эң ийри өлкөлөр калкы боюнча Кытай, Индия мына сатып алуу боюнча дагы жогорку көрсөткүчтөр көрсөтүп экен. Биз ушул рынокко чыгыш үчүн Кыргызстан өзүнүн экономикасында кандай шарттарды аткарышы керек? Эми азыр негизинен биздин дипломаттар жакшы сүйлөшүүлөр өткөрүшөт. Биринчиден мен айтып коеюн, ШКУ мамлекеттеринде мындай карасаңар эң ийри, эң бай, кең байлыктар бар да. Россияда мындай картаны карасаңар, Россия ресурсу көп да. Ресурс аябай көп да. Россия, Казакстан, Кытай, Индия аябай адамдык ресурс, тоо кен ресурстары, бүгүнкү күндө интеллектуальный дагы ресурс, адамдын сапаты да абдан жогорку деңгээлде өсүп атат. Бүгүн мына олимпиадалар жаштар көрүп атасыңарбы? Жаштардан же шахматтан ушу ШКУ мамлекеттердин биздин жаштар дагы утуп атат, туурабы? Баягы биринчиликтечи дүйнөлүк мелдеште. Бул чоң көрсөткүч. Бул жалпы жонунан биздин элдер өнүгүү жолуна түшкөнү көрсөтөт да бул. Ошон үчүн экономика сиз айткандай эң бүгүнкү күндө маанилүү, эң таасирдүү бул санариптештирүү, анан искусственный интеллект. Ушул астыда бүгүн биз азырынча өзүбүздүн искусственный интеллект жок, өзүбүздүн мындай технология, өзүбүздүн адистерибиз бар, бирок жетишпейт, туурабы? Ушул маселени дагы ШКУду мына Бишкекте боло турган жакын күндөрү саммитте лидерлер карайт. Буга чейин министрлер, тышкы иштер министрлери ушу күн тартибине киргизебиз деген бир ниеттерди коюп, аракеттер жасап келишти. Мен ойлойм, лидерлер дагы бул маселени мындай карайт. Кыргызстан жөн эле баягы ошо санариптештирүү искусственный баягы алуучу эмес. Ошого өнүктүрүүгө салым кош керек. Ошого өнүгүшүбүз керек деген маселе каралат да. Мына агай, ШКУ түзүлгөндө алгач 5 мамлекет ага мүчө болгон, бара-бара ага Индия, Пакистан кошулуп, көбөйүп отуруп. 6 болгон биринчи. 10 мамлекети болду, акыркы ирет Иран менен Беларусь кошулду. Бул жаңы өлкөлөрдүн уюмга мүчө болушу анын бир аброюн кеңейтеби же ар бир державалардын өзүнүн кызыкчылыктары бар, ичара бир мындай бир келишпестиктер да күчөшү мүмкүнбү? Жок, эми бул жерде мындай да. Бул кээ бирлер айтат, эми жана айтып кетпедимби, мамлекеттердин арасында ар кандай маселе бар. Бардык мамлекеттерде. Кайсы албайсың? Ири болобу, кичинекей болобу, өзүнүн бир көйгөйлөрү бар. Бул турмуш. Мисалы, мен айтып берейин, ошон үчүн негизги баягы мындай да, эмне чоң иштер эмнеден башталат? Ой жүгүртүүдөн, туурабы? Анан эмне сөздөн башталат. Сөздөр ишке туурабы айланат. Иш болсо турмуш оңолот. Муну ушундай логика менен иштеп атат да ШКУнун мамлекеттери. Мына мисалы Индия менен Кытайдын ортосунда чегара маселеси бар. Мен кечээ окудум, ошо Кытайдын тышкы иштер министри ушу коопсуздук кеңешинин төрагасын тиги Индияны кабыл алып, ушу ШКУнун астында, Бишкекейлердин астында эки тараптуу сүйлөшүү болуптур. Кой, кызматташалык. Жанагында бир тирешүүнү токтотолук, бир чогуу ийгиликтерди жараталык деген сөздөр. Бул чоң нерсе да. Же болсо ошол эле Пакистан менен Индиянын ортосунда дагы чоң маселелер, өтө чоң маселе бир. Бул баягы тарыхтан келаткан, бул диний маселеге аралаш, бул коопсуздук маселеге, улуттук маселе чоң, мындай өтө кыйын да. Ошо алар да аракет кылып атышат, бири-бири менен сүйлөшүпчү. Анткени мен жанагы биздин ушу чыгышта эмне үчүн келечек чоң өсүп баратат, мен себеп айткан чыгышта бүгүн ой жүгүртүү философиясы ошо Конфуцийден баштап биздин Калыгулда айтабызбы, башка тиги Манастын осуяттарын айтабызбы, Бакайдын сөздөрүн эстейбизби, ушундай эсек философия өзгөрүп атат да. Өтө татаал заманда биз биргелик,
ынтымактуу жашайлык, келечекти чогуу, бири-бирин сыйлап, бири-бирин урматтап, астыга жылалык деген негизинки ойлор ушу болуп атат бүгүн ШКУдачы. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Жана сиз айткандай ар кыл мамлекетте бир чоң нерсе бар да. Дипломатияда консенсус деп коет. То есть мисалы чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, бай болобу, кедей болобу, ар бир мамлекеттин бир добушка ээ да. Ооба. И консенсус деген бул 10 мамлекет мисалы мүчө. Бир мамлекет бир маселеге каршы болсо анда кабыл албайт да. То есть баардык улуттун кызыкчылыктарды ушул 10 мамлекеттин ар бир улуттун кызыкчылыгы болот да. Бул мыйзамга ченемдүү. Ошолорду эсептешип, ошолордун үнүн угуп, ошолорду урматтап, бири-бирин сыйлап чечимдери келип атышат да. Ошол бул эң чоң баалуулук да бул. Жанагындай ар кандай эме болсо дагы биргелик, астыга жылалык, тынчтыкты сактайлык, ийгиликти жараталык деген бир чоң мындай философия жаралды да. Агай, мен сизге суроо берип жооп алгым келип атат, бирок тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна чыгып калды. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде ШКУнун ролу жана дүйнөдөгү орду тууралуу сүйлөштүк. Эфирди сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.